Саясатчылар урушат, талашат, бул саясат ошон үчүн айтылат. Ал боло турган иш. Биз азыр бирөөбүз айтып атабыз, Адахан Мадмаровдон колуңду тарт, анан тээп коем, анан таласка келсең жагыңды талкалай тебем, тигинтем, минтем деп чыгып атасыңар байкелер. Эмне пайда таап атасыңар? Эмне таап атасыңар? Болгону Кыргызды экиге бөлгөндөн башка эмне пайда таап атасыңар? Биз эл билбеген чындыкты алар өздөрү билет. Ал тажиктер кол салган сайын биздин бир топ бар сүйүнөт. Мына силердин алып келип койгон жапарыңар эмне кылып атат? Кана минтип депчи. Тиякта болбосо өзү менен эле кандаш, боордош бир кыргыз өлүп атат. Ага болсо моокумганып тим эле өлүп атат. Ассаламу алейкум урматтуу достор, урматтуу бир туугандар, кандайсыздар? Урматтуу достор, кечэтен бери көрүп атасыздар. Жогорку кеңеште болуп аткан акыркы окуяларды, ызычууларды бардыгыңыздар көрүп бүттүңүздөр. Мен ойлойм, Кыргызстандын бардык жараны көрүп бүттү окшойт ал видеолорду. Ал видеолордон көрүп атабыз, бирибиздин моокумубуз канып калды. Ташиевди жайлады, тигинтти. Ушуну көрмөк. Тигизи бирөөсү айтып атат, Адаханды жайлады, тигинтти, минтти. Эми достор, бөлүнгөндү токтото туралы ушул жерденчи. Мына жогорку кеңеште кече ызычуу болдук эле, мына бүгүн тажиктер мына кирип келе баштады. Азыр ошол жогорку кеңеште болгон окуядан кийин Кыргызстанда ушундай бир эки топ пайда болду. Мен Адаханчылмын, мен Ташиевчилмин деген топтор пайда болду. Бириси бир жерде туруп кайрылуу жасайт интернет аркылуу, бириси бир жерден туруп алып кайрылуу жасап атышат. Экөө эки жерде туруп алып кайрылуу жасап атышат. Мен мунчумун, тигинчимин деп. Урматтуу кыргызстандыктар, мени жаман көрсөңөр жаман көргүлө, бирок ушул нерсени угуп койгула. Саясатчылар урушат, талашат, бул саясат ошон үчүн айтылат. Ал боло турган иш. Бул мындайча айтканда болуп турган иш, боло бере турган иш. Мындан кийин да болот мындай нерселер. Ошон үчүн айтат, политика грязный вещи деп. Өтө жаман нерсе. Бул жерде эки касты дос кылып коет бул саясат. Эки досту кас кылып коет. Ушундай бир башкача нерсе да бул жердечи. Туура түшүнгөнгө аракет кылалык достор. Биз азыр бирөөбүз айтып атабыз, Адахан Мадмаровдон колуңду тарт, анан тээп коем, анан таласка келсең жагыңды талкалай тебем, тигинтем, минтем деп чыгып атасыңар байкелер. Эмне пайда таап атасыңар? Эмне таап атасыңар? Болгону Кыргызды экиге бөлгөндөн башка эмне пайда таап атасыңар? Биригип туруп Кыргызстанды өнүктүрүп кой, жогору деңгээлге чыгарып кой, Швейцарияда кылып кой. Биригип туруп, анан калашынча ызычуу кыла бер. Азыр анан болбой туруп эле анан иштеп аткан кишиге келип эле асылып, өзүң иштебей жат, мен иштешим керек эле деп, место талашып, кызмат талашып, Кыргыз элин экиге бөлө берген туура эмес да, өзүңөрдүн жеке амбицияңарды алдырып, өзүңөрдүн жеке мындай кызыкчылыгыңардын айынан Кыргыз элин экиге бөлө берген да туура эмес достор. Ал экөөнүкү тең туура болду ал жерден. Тиги жерден тигиниси туура айтты, Камчыбек Кыдыршаевич туура эле айтты, болгондо айтты. Тиерден болсо, мындайча айтканда, кичине ашып кетти, чын ачыгын айтканда. Ал экөө ал эртең чечип алат любой время. Алар экөөнүн билгени бар, ал экөөнүн мындайча айтканда, ал саясатта ишчилерге мындай да достор, болуш кереги жок да. Биз самый главный президент эле колдоп турсак, ал кадр саясатын өзү чечип алат. Азыр чын айтайынбы? Азыр урууга, жерлерге бөлүнүп атабыз. Азыр мынтип атат, өзгөндүктөр өзүнчө бир группа чыгып алыптыр, бер жакта болсо жалбатыктар өзүнчө бир группа ачып алыптыр. Эки группага кирсең, экөөнү бириктирип да бир группа ачып алыптыр. Ызычуу болуп атат. Тим эле бири-бирин бычактап кетчүдөй болуп калыптыр, бир киши үчүн. Койгула достор, келгиле. Андан көрө ынтымактуу бололук, бөлүнбөйлүк достор. Бөлүнгөн, бөлүнө бер, ушуга келдик го. Манас атабыз ушинтип бөлүнгөн урпак болот деп чогулуп калгандыр Кыргызды. Курама жыйып бизди чогултпады беле. Анан келип туруп, анан ушунча тарыхыбыз бар, ушунча ынтымагыбыз бар, ушунча маданиятыбыз бар, адебибиз бар, ушунча өзүбүздүн салттарыбыз бар, өзүбүздүн нарк населебиз бар, эл болуп туруп, анан акыр аягында келип туруп бир кресло үчүн монтип кызычуу болуп, жинди болуп атабыз. Мен Адаханчыл, мен Ташиевчил болуп. Достор, антип бөлүнө турган заман эмес азырчы, чын ачыгын айткандачы. Эмеси барбы, күнөөсү барбы, камалсын. Болгонун айтсын, Сатыр Нуркожоевич айтпады беле. Эгер коррупционер болобу, эгер күнөөсү болобу, мен бир тууганым болсо да камагыла деп айткан.
Анан эч эмеси жок ал жерде достор, бири-бирибизди чугуп анан тигиники туура болду, мунуку туура болду деп. Биз эл билбеген чындыкты алар өздөрү билет. Өздөрү билет. Эл мисалы бизге теледен эле, же болбосо кандайдыр бир контекст аркылуу, же болбосо кандайдыр бир кыскача видео аркылуу бизге жеткен маалыматты гана билебиз эл. Биз ошондой маалыматты гана билебиз. Биз толук маалыматты билбейбиз, чынын айткандачы. Толук маалыматты өздөрүнөн башка эч ким билбейт. Ал өздөрүнүн жеке амбициясы, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы бардыр балким, өздөрүнүн жеке пикир келишпестиги бардыр. Ортодон чыгалып эле мен Мадмаровдун иниси болом, мен Мадмаровдун тууганы болом, бул эмнеге Адмаровго минтип сүйлөйт деп бири-бирибизди мындай болбогон бир грязный саясаттын айынан бир кыргыз элин бөлө өргөнүбүз токтотолучу, башка ишти эле толтура болуп атат достор. Тиякта тажиктер мынтип атат. Ал тажиктер кол салган сайын биздин бир топ бар сүйүнөт. Мына силердин алып келип койгон жапарыңар эмне кылып атат? Кана мынтип депчи. Тиякта болбосо өзү менен эле кандаш, боордош бир кыргыз өлүп атат. Ага болсок моокумганып тим эле өлүп атат. Ушундай топтор пайда болду достор. Мен жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Моокумганат тим элечи, монтип бир кыргыз өлүп калса кокус чек арадан сүйүнөт. Бул жакта ыза тартып отурган үй бүлөсү кыргыз элинин мындайча айтканда уруп тойнойт. Анткени ага ошол чала болду, рас болду, дагы садырдап келгиле деп моокумганып отурат. Кыргыз өлүп атса. Ошондой адамдардын Кыргызстанда өнүгүшүнө мындай бир жакшы ниеттери бар экенин мен сомнениям бар чын. Мен жаман көрсөңөр жаман көргүлө туугандар. Катып айтсам кечирип койгула. Ошондой топ пайда болду. Ошол эле топ мына бүгүн айтып атат. Мына Ташиевди жайлады, тигинти минтти, Адахандан колуң ал, антип кой, минтип кой деп. Кече силер эмне кылып отурганыңарды билебиз. Чек арада өлгөн ар бир баланын аркасына моокумуңар канып, өзүңөрчө сүйүнүп отурганыңарды да билебиз бир жакшынакай. Башка эмне кылып койдуңар? Эмне кылып атасыңар? Кичине мындай Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошолукчу. Профессияң эмне? Өзүң профессияң менен окудуңбу? Ошо менен иштебейсиңби айлык аз болсо дагы? Кыргызстандын бир бурчун тартпайсыңбы? Кыргызстандын ордун колдон алып жеңилин жерден албайсыңбы? Мындай билбейм достор, бизде кандай адамдар бар, кандай неме болуп атат. Мен чоң эле агаларым кече айтып атат, мына Ташиев сен таласка келсең жагыңа айра тебем, тигинтем, минтем деп. Билбейм, мен кантип айра тебесиңер билбейм. Түшүнө албайм. Силер ал жеке амбицияңарды токтоткула достор. Ал кээ-биркилер бар, мисалы, мага кызмат бербей койду, мен убагында сен үчүн камалып чыккам, менин сөзүмдү укпай койдуң, тигинтпей койдуң, минтпей койдуң. Ал жеке кызыкчылыгыбызды мамлекеттин ишине же болбосо элдин кызыкчылыгына мындай алмаштырбайлык. Жеке кызыкчылык ал болот, боло берет. Аллахтан сурайлы. Аллах Тааладан сурасаң баарын берет дейт. Анан мен Садыр Жапаров үчүн отуруп чыккам, анан зек болгом, анан мен Садыр Жапаров үчүн чуркап китебин тараткам, анан азыр жанында тигилер иштеп жүрөт, булар иштеп жүрөт, тигинтип жүрөт, минтип жүрөт. Достор, билсе кыйын болсоңуздар, ошентип чыгып таарынычыңыздарды айткандан мурун өзүңүздөрдүн ишиңиздер менен көрсөтүп далилдебейсиздер ошол нерселерди. Балким мен сиздер кызмат кылып, убагында ошентип ал үчүн камалып, тигинтип чыкканыңыздарга мен эч кандай сомнениям жок достор. Бөлүнбөйлүкчү достор, бөлүнбөйлүкчү. Анан как будто ошол сиз ошентип айтып койдуңуз, мисалы таарынып атасыңар да, таарынып атышат да, ушинтипчи. Таарынып туруп, Адахан Кимсанбаевди колдоп атышат. Адахан Кимсанбаевич президент болсо эле ошолорго кызмат берип койчудай болуп. Адахан Кимсанбаевди колдоп койсо эле, Адахан Кимсанбаевич өтүп кетсе же Атамбаев өтүп кетсе эле, ошол президент болуп калса, ошо азыркы таарынып аткан кишилерге кызмат берип койчудай болуп, же болбосо ошолордун айтканын уга тургансып өтүп кетип атат. Мен ал өтүп кеткен, ал эч кандай таарынычым деле, эч кандай эмем деле жок. Ача пикирим деле жок. Анткени ар ким кимди колдогон, бул демократия. Ар ким өзүңөрдү каалаган адамдарды колдогула, каалаган адамдарды жүргүлө. Бирок калыстыктан тайбагыла достор. Калыстыктан тайбаңыздар. Байкелер, айрыкча байкелер сураныч. Мени көчөдөн көрүп алып, сени минтем, тигинтибем, кээде таксиге түшүп калсам, таксисттер таанып калып, азыр эмне кылайын сени, тигинтем, минтейинби деп мен коркуп үркүткөндөр толтура. Мен алардан коркпойм дагы. Мен ага окшогондордун далайын көрдүм уже. 2 жылдан бери мен уже далай андай коркут үркүттүлөргө туш болдум. Каалаганарды кылып алгыла. Бирок калыс караганды унутпагыла. Силер калыстыгыңарды жоктугунун айынан ушинтип сүйлөп койгон адамды чыгып алып коркут үркүткөндөн башка эчтеке билбейсиңер. Ал саясатчылар эртең мисалы айтып атасыңар, азыр урушуп атасыңар, бириң Ташиевчил, бириң Адахан Мадмаровчил болуп урушуп атасыңар. Эртең Ташиев менен Мадмаров бир жерде отуруп чай ичип калса эмне болосуңар? Убагында буга чейин деле чогуу жүрүшкөн. Ташиев өзүнүн кызматын кылып атат. Ал улуттук коопсуздугубузду карайт. Улуттук коопсуздук, улуттун коопсуздугун карай турган киши. Жаманбы, жакшыбы, мамлекетибиздин коопсуздугун карап атат.
Анан кызым өздөрү мыйзамда да жазып атат. Мындай болот, тигиндей болот деп түшүндүрүп берип атат. Ал заседанияны көрдүңүздөрбү сиздер? 3 сааттык видео болуптур. Жогорку кеңеш деген YouTube'дан кирип издеп көрүңүздөр. Ошол жерде 3 сааттык турат. А биздин чала сабат, сатылган, арам оокатка тойгон биздин журналисттер аны кыркып нужный моменттерин эле чыгарып коюшупсуңар. Мен аны полный көрүп чыктым. 3 сааттык видео экен. Ал жерде кимден ким кеткенди элим өзүңөр көрүп алсаңар болот калыс видеоңо. Мына биздин азаттыктар толтура мына именно ошо урушуп аткан жерлерин чыгарып койдур. Ага чейинки болгон сөздөрдүн эч кимдер чыгарган жоксуңар. Мен көрүп чыктым ошол видеону полный. Ал жерде башка сөз болуп атат, достор. Аны көрүп чыксаңар өзүңөр түшүнөсүңөр эмне болуп атканын, достор. Мени жаман көрбөгүлө. Бирок чындык ушундай болот, достор. Бөлүнгөндү токтотолукчу, урматтуу достор. Мен катуу айтып атсам кечирип койгула, бирок бөлүнгөндү токтотолукчу, бөлүнүп бүтпөй болдук. Эртең сиз айтып атасыз, мисалычы. Ташиевте минтип атасың, Ташиев минтип атасың, антип атасың, Адахан Мадымаркы колуңа алба дейсиң. Эртең сенин балаң ошону көрүп туруп, эртең мындайча айтканда келечек бөлүнүп кетет, келечек бөлүнүп кетет. Уят го, достор, алакандай кыргызыбыз бөлүнүп атканыбыз, Мен жаман көрсөңөр жаман көргүлө. Бирок өзүм мен көптөн бери видео чарта элекмин, бирок достор. Мына кечеги ызчыларды көрүп отурсам, мына бүгүн интернетке кирсем, достор, тим эле бөлүнүп атасыңар, итинен битине чейин бөлүнүп атасыңар. Трайбализмге алып барат бул, достор. Ал эки саясатчы өзү билет эмне кылышты. Биздин акылыбыздын кереги деле жок. Тим эле Facebookка кирсең, тим эле кадр саясаттары бар. Кадр саясатынан бөлгөндөр бар. Значит, Курман Кызылышев түштү, могу прокурор болуш керек деп. А эртең ал ошо айткан киши прокурор болбой койсо, мени Садыр Жапаров укпай койду деп чыгат. Болобу өзүнүн бир болбогон мояктагы эле бир жөн эле оюн айтып алып, кайра ошого таарынат да. Андай адамдарды көрүп эле жүрөм мен эмне кылып аткандарыңарды. Токтоткула, достор, бөлүнгөндү токтотолук. Эртең келечек бөлүнүп кетет, ушинтип жүрүп.